Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн технология сабагынан силер менен турак жайдын мааниси жана функциясы деген теманы өтөбүз. Сабактын максаты турак жайлардын жана курулуш курулмаларынын келип чыгышы, түрлөрү, мааниси жана функциялары жөнүндө билесиңер. Эстетикалык табитиңер, логикалык ой жүгүртүүңөр өркүндөйт, кесипке багыт аласыңар. Эмгекти сүйүүгө, тыкандыкка жана тактыкка тарбияланасыңар. Эмесе балдар жаңы маалыматка көңүл бурабыз. Климаттын өзгөрүшүнөн, сууктан улам барган сайын турак үй курууга адамдар мажбур болушкан. Алгачкы адамдар мамонттардын тиштерин жана сөөктөрүн пайдаланып, төмөндөгүдөй турак жайларды курушкан. Талаада, чөлдөрдө, тундрада, алачык кепе тибиндеги курулган турак үйлөр пайда болгон. Алар бадалдардын, дарактардын бутактарынан даярдалып, чөп, жырткыч жаныбарлардын териси жана башка материалдар менен жабылган. Мындай үйлөр алгач Түндүк Америкада, Орто Азияда, Сибирде курулуп, вигвам, боз үй, чум деп аталган. Тоолуу жана таштак райондордо курулуш үчүн таштар менен үйлөрдү курушкан. Чатыры да таштан же жыгачтан жабылган. Грузиндердин саклясын мисал катары алып карасак болот. Тоолордо үңкүрлөрдү курууну улантышкан. Мындай үңкүрлөр бара-бара кадимки бөлмөгө жана батирлерге окшошкон. Айрым жерлерде басып алуучулардан коргонуу үчүн үңкүрлөрдө жашыруун шаарларды курушкан. Туркиянын Каппадокия деген жеринде 1000 адам жашап жана жашынууга ыңгайлаштырылган жана жакшы сакталган жер астындагы шаар табылгандыгы белгилүү. Токой жана тайга жерлеринде үйлөр жыгачтан жасалган. Буга мисал катары кыйылган жыгачтан салынган орустардын избасын, украиндердин хатасын эске салсак болот. Европада дагы курулуш үчүн жыгач колдонулган. Алардын үйлөрү шале деп аталып, которгондо малчын үйү дегенди билдирет. Деги эле үй куруу үчүн дүйнөнүн бардык жеринде жашаган адамдардын көбү токой массивдерин пайдаланышат. Ал эми токой жок жерлерде, чопого жетүүгө тоскоол болгон аймактарда кадимки калың муздун катмарын курулуш катары пайдаланышкан. Мындай үрп-адат Гренландияда орун алган. Ал жакта үйлөр тыгыз кардан же муздан тургузулуп, иглу деп аталган. Жер шарынын ысык тарабында Гренландиядан айырмаланып, муздактан эмес, ысыктан коргонуу үчүн жеңил курулмаларды курушкан. Аравиянын чөлдөрүндө шатырларда, ал эми Африкада бутактардан токулган курулуштарда жашашкан. Мындай курулмаларда ысык болбойт жана күнү-түнү жакшы шамалдап турат. Адамдардын турак жайынын түрлөрү алардын жашоо турмушуна жараша болгон. Көп жылдар мурда адамдардын жашоо турмушу эки түрдө болгон. Кимдер айыл чарбасында иштесе, алар отурукташып өз жеринде туруктуу жашашкан. Үйлөрү чоң жана мыкты курулган. Жер иштеткен адамдардан айырмаланып, малчылар жана мергенчилер көчмөн болушкан. Аларга туруктуу жашаган үйлөрдү куруунун кажети жок болгон. Анткени алар жер которуп, көчүп-конуп жүрүшкөн. Ошондуктан алар жеңил бөлүктөргө ажыратылып, жыйноого ылайыкташкан үйлөрдү курушкан. Мисал катары көчмөн турмушта жашаган кыргыз элибиздин боз үйүн айтсак болот. Дача, үңкүрлөр, жер там, мейманкана, батир, алачык, чатыр, казарма, үй, турак үйлөрдүн түрлөрүнө кирет. Турак жайлардын жана курулуш курулмаларынын функциялары. Жашап туруу. Турак үйлөр табигый таасирлерден коргойт жана жашоону улантып, өөрчүтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Коргоо. Мечиттер, чиркөөлөр, мунаралар жана дубалдар аскердик кагылышуулардан, өрттүн жаратылыш кырсыктарынын, оорулардын күч алышынан коргойт. Камсыз кылуу. Суу жана энергетика тармактары турак жайлардын ыңгайлуулугун камсыз кылат. Соода кылган,
Башкача айтканда, кызмат көрсөткөн имараттардын архитектурасы өндүрүштүк курулмаларга караганда башкачараак болгону менен алака кызмат көрсөтүүсү бирдей. Коммуникациялар жана алардын таасири. Жол курулушунун жана байланыш тармактарынын жардамы менен коммуникациялар орнотулат. Коомдук турмуш, эс алуу, маданият мекемелери, административдик имараттар, мектептер жана ооруканалар. Булар адамдардын карамагында болуп, коомдук жана жеке жашоону жөнгө салышат жана жеңилдетишет. Балдар, жумушчу дептелерибизге азыркы алган маалыматтар боюнча тест түзөбүз. Түзгөн тесттерибизди группага жөнөтөбүз. Демек балдар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Үйгө тапшырма номер 14 практикалык иш. Убакытка жана ачылыштарга жүрүш жаса. Сен жашаган аймактагы ар кандай доордо курулган курулуштарды изилдеп үйрөнүп, баяндап жаз. Баяндап жазуу үчүн төмөнкү суроолорго жооп жаз. Сен жашаган аймакта кандай коомдук курулмалар бар? Бул имарат же курулма качан курулган? Имараттын курулуш материалы эмнеден даярдалган? Имараттар кандай роль ойношот? Баяндап жаткан имараттын сүрөтүн тарт. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Саламатта болгула.